аялы күйөөсүнө баш ийбей коётон болсо, күйөөсүнө наразы кылат. Күйөөсүнө наразы кылган болсо, Аллахты дагы наразы кылат. Негизи баш ийүү кайсы нерседе болот? Баш ийбес өзү кайсы нерседе болот, ооба. Баш ийишлик Аллах Таала Куранда өкүм берген, пайгамбар хадиске деги эле шариатка туура келген болсо, буга аял каалайбы, каалабайбы баш ийиш керек. Жолок салынып узун кийип жүр деди, баш ийиш керек. Сен 5 вакыт намазыңды оку деди, баш ийиш керек. Тияка барба, үйдө отур деди, баш ийиш керек. Бирок эркек ошого өзү не болсун, татыктуу эркек болсун да. Анан кийин баш ийбейт, жологуңду чечип сал деп болсо, буга баш ийбейт. Мага арак алып кел, мында наразымын десе, буга баш ийбейт. Чынын айтканда пошол деп айтса деле боло берет агачы. Билген кылалы депчи. Азыр туура айттыңыз. Ошондой шариатка дал келген нерсеге сөзсүз баш ие турган болсо, анан бул ыраазы болобу, наразы болобу анысы кызыктырбайт. Демек баш ийди деп болуп эсептелинет. Чынын айтканда, сиз айткандай эле жанагы кээ бир эркектер бар да, моюнга алыш керек. Канча деле болсо деле жумурткадан кырыз деп, сен андай кыл десе, мындай кылып койбодуңбу деп майдалана бере тургандар бар. Ал жагы кызыктырбайт. Колдон келишинче. Аллах Таала сиз колуңуздан келишинче эле жүктөйт. Андан ашыкчасын жүктөбөйт. Эми шариатка дал келбеген арак алып кел, деги эле жалаңач чечинип жүр, кыска кийинип жүр. Мен сен менен көчөдө жүргүм келбейт деп шариатка дал келбеген нерселерди буйрура турган болсо, буга баш ийбейт. Эркек наразы болуп, асын өлүп алсын керек болсочу. Анда эмне кылат? Бул эске алынбай турган нерселер. Албетте эми эркекти эркек кылган аял киши да. Анан эркек бул мына ушундай да, аты эле эркек болбосо, жок, толук эркек жок да аламдачы. Аял толук эркек кыла турган бул аял киши. Аял заты ошонусу менен Аллах Таала даражасын көтөргөн, аял затын ошонусу менен Аллах Таала жакшы көргөн, ошонусу менен Аллах Таала аял затын бул дүйнөдөгү хурем кылып койгон да.